Assalamu alaikum урматтуу достор. Бул видеода алтын ай деген ырды разбор кылышка аракет кылам. 4 аккордтон турат. Аккордтордун аттарын билбейм, ошон үчүн сандар менен белгилеп разбор кылабыз. Биринчи аккорд. Экинчи кыл, үчүнчү кыл, төртүнчү кыл ылдыйдан баштап санаганда. Экинчи аккорд, экинчи кыл, үчүнчү кыл, төртүнчү кыл. Эгер мына кол менен басышка болбой жатса, мына менен бас, чыпалак менен басып коем. Үчүнчү аккорд, экинчи кыл, төртүнчү кыл, бешинчи кыл. Же болбосо бешинчи кыл жана төртүнчү аккорд. Экинчи кыл, бул бешинчи кыл. Ылдыйдан баштап санаганда эми кандай болуп чертилгенин көрсөтүп берейин, кийин ошо разборун көрсөтөбүз. Мына биринчи аккорд менен баштайбыз. Куплет менен припевы черттим, ошол эки жери кайталана берет. Эгерде ырдабай чертиле турган болсо, ушундай кылып терип чертиш керек ар бир нотаны. Эгерде ырдаганча черте турган болсоңуздар, анда мындай кылып тербей то есть ушундай кылып чертсе болот. Эми терип чертишти көрсөтүп берейин. Болушунча секинирээк кылып көрсөткөнгө аракет кылам достор. Эгерде түшүнүксүз болуп калса, капачылык жок. Биринчи аккордду басып туруп, ол төртүнчү кыл менен кылдар көрүнүп турат. Төртүнчү кыл менен ылдый карап, то есть 4-3-2-3. Кийин экинчи аккордду алабыз. Биринчи ар кайсы кылдар басылат экенин көрсөтүп берейин достор. То есть үчөөнү эле басабыз дагы. То есть биринчи аккордду. Ал үчүнчү кылда эч нерсе басылбай атат. Мына үчүнчү аккордду алганда. Төртүнчү аккорд бул уже. То есть биринчи аккордду басып туруп, ушуну эле
биринчи аккорд менен. Үчүнчү аккордду басып туруп, мына биринчи кылга түшөбүз. Üçüncü akord menен төртүнчү аккорд. Şu. Ушул эле жерге чейин 2 жолу кайтарадан биринчи аккорд менен. Биринчи аккорд, экинчи аккорд, үчүнчү аккорд, төртүнчү аккорд. Припевин көрсөтөйүн достор. Эми ушуну эле мына аккорддор менен басып, биринчи аккорд менен экинчи аккорд, мына басканда мына үчүнчү кыл эч бир манжа менен басылбай турат. Мен сени жанагы эле үчүнчү аккорд менен биринчи кылга түшөбүз. Деп биринчи кылды басат экенбиз. Мынаныкин дагы эсептелет. Калгандары 2ден кетти, көрүп атасыздар. Ушундай кылып көрсөтүп бердим достор. Үйрөнсө болгудайго дейм. Ушу 4 аккорд менен эле чертилет, кайталана берет. Ошо эң башкысы, эгерде ырдаганча чертсеңиздер, мындай кылып тербей эле аккорддорду басып, бой уруп черте берсеңиздер болот. Boyun ушундай, менимче ушундай бой туура келет деп ойлойм. Балким башка бирөөлөр башка бой менен чертеттер. Ылды эки жолу кылып туруп, үчүнчүсүндө ылды эки жол экен. Üçüncüsünde ıldı. То есть барын. Анан кийин төртүнчүсүндө дагы полный, өдөгө полный. Бардык кылды, мына полный деп атканда ошо бардык кылды айтып атам. 1 2
бой, эгерде ушул бой менен чертем десеңиздер, ылдый 2 жолу бир кыска. Мына үстүңкү кылдар менен, үстүңкү 3 кыл менен. Үчүнчү ударда ылдыйга полный. Төртүнчүсүндө да полный, бешинчисинде өдөгө. Болду достор, каналга кошулуңуздар, ой пикир жазыңыздар, сунуштарды дагы айтыңыздар.